Жолдош төрага башкы башкалыктын өздүк курамы Кекилик учар бейитинин ачылышына тизилди. Бүгүн 11 ноябрда Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Кызыл Октябрь айыл аймагында Кекилик учар бейити мемориалдык комплексинин ачылыш аземине катышты. Ушул Кекилик учар бейити мындан көптөгөн жылдардан бери элибиздин оозунда айтылып келген деген жакшы билесиздер. Бул жердеги аксакалдарыбыз, ушу аксакалдарыбыз өзүңүздөр көрбөй калсаңар дагы ата энеңиздерден уккансыздар. Ушу көз өтүп кеткен мурдагы аксакалдарыбыздан уккансыздар. Көптөгөн ушул маселе боюнча маселе көтөрүлүп келген. Бул Кекилик учар бейтинин боюнча бир аз айта кетейин. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушул Куршапта, орустар Куршапская тюрьма деп койгон экен. Куршапская тюрьма деген бир түрмө болгон экен. Туура бул түрмө өтө жанагыдай кылмыштардын, оор эмес кылмыштардын боюнча жазаланган адамдар, анан кийин ушул жала жабылган адамдар ушул жерде кармалып турган экен. Ушундай түрмөнүн бирок ушунчалык бул түрмөдө көп зулумдук, көптөгөн мындай кыйноолор орун алгандыгына байланыштуу түрмөнүн бүтүндөй архивдик документтери дагы жок кылынып кеткен да. Азыркы күнгө чейин ушу түрмөнүн архивдик документтерин Бишкектен, Оштон, даже Москвадан издеп дагы эч кандай бир эч нерсе таппайсың. Түрмөнүн бардыгын архив документтерин жок кылып беришкен. Бул түрмөдө кимдер турган, кандай жалалар менен турган, канча адам турган, канча адам өлгөн, эмне болгон, эч кандай маалымат жок. Бирок ошол эле мезгилде ар бирибиздин жүрөгүбүздө, ушул жердеги жергиликтүү айрыкча тургундардын жүрөгүндө ушул түрмөнүн түрмө экендиги, Куршапта түрмө бар экендиги сакталып калган. Мен муну өзүмдүн эле бир окуямдан айтып берейин. Мен атам Кыдырша ушул Өзгөнгө келгенде ар дайым ушул чөнтөгүнөн бет артысын алып ыйлай берчү эле. Атам ушул жерде бир түрмө бар, ушул түрмөдө каза болгон. Ушу атам кайсыл жерде каза болгонун билсем, атамдын бейитине барып, Куран окусам, ушу ыраазы элем деп ыйлай берчү эле. Ыйлай берчү эле. Мына эми биз чоңоюп билип көрдүк, көрсө Өзгөндүн тегерегинде болгон эмес экен бул түрмө. Ушу Куршапта болгон экен. Бул түрмө. Көрсө ушул жерде каза болгондорду эч кандай каза болгондордун аты жөнүн, санын эч ким билген эмес, айтылган да эмес. Буларды алып келип эле ушул чамасы ушу бир жерге баягы орустар айтып коет, братская могила деп коет го. Ошо бир туугандык бир эмеге кылды көмө берген экен да. Себеби ошондо бир мен бир атамдын чоң эжеси бар эле, ошол айтып калды эле. Бизде бир барсак атабызга апабыз менен бардык дейт, ээрчишип барсак ошол жерде. Анан ошол жерде биринчи барганыбызда ошол тордун ар жагынан көргөнбүз дейт. Кийин экинчи барганыбызда тамак алып барганбыз, кошулуп отуруп тамак ичкенбиз дейт. Так. Андан кийин эле барсак, болду, силердин атаңар жок, өлдү деп койду дейт. Атабыз каерде өлдү, кандай болуп өлдү, каерге көмүлдү, алмалы дейт, же сурай албайбыз дейт, же билбейбиз, ошол бойдон жок болуп кетти. Деп эле ошентип ыйлап, ошо атамдын эжелери да ошентип ыйлап эле өтүп кетишти да. Көрсө биз мына чоңойдук, эми көрдүк, көрсө ушул жерде түрмөдө болгон экен. Ушул жерде көмүлгөн экен. Ушул тегеректерде, бир жерлерде жүздөгөн, мүмкүн миңдеген адамдардын катарында ушул белгиленбестен, Куран окулбастан, же болбосо ушул каралбастан көмүлүп кеткендердин арасында болгон экен. Мен дагы ташы чоң атам.
Ошондуктан ушул нерсеге көңүл буруп, ушул жерде өтүп кеткен жүздөгөн ушул жерде кордук менен, зордук менен жалган жалалар жабылып, түрмөлөрдө отуруп өтүп кеткендерге бир белги коелу деп, белги коюп коелу ушул жерге. Себеби ал адамдардын арбактары тынч болсун. Ал адамдар ошол түшүнсүн. Анын калган урпактары, тирүү адамдар аларды унутпастыгын, аларга Куран окулуштугун, аларды ушинтип эскергенге бир белги коелу деп ушундай үмүт менен жүрдүк эле. Мына Кудай буйрса ошо үмүтүбүз бүгүн ишке ашып атат. Демек, Кудайым Алла Таалам ушу бизге ушуну буйрган экен, биз ушуган мындай көңүл бурууга бизге мындай мүмкүнчүлүк түзүлгөн экен. Ошондуктан урматтуу эл журт, дагы бир жолу айтамын, кайсыл жерде бир мусулмандын бейти болобу, кайсыл жерде мусулмандын ушуну көмүлгөн сөөгү болобу, Куран окуп өтүшкө биз милдеттүүбүз. Ал эми бул жерде жүздөгөн, мүмкүн дагы айтамын, миңдеген адамдардын бейти жатышы мүмкүн. Ошондуктан өткөндүн барталмайынча, өткөндөрдүн сөөгү барталмайынча тирүүлөр ыраазы болбойт деген биздин мына мусулманыбызда ушундай сөзүбүз бар. Ошого карап бүгүн ушу Куран окуп коелу сиздерди чогултуп, баарыбыз чогулуп ушуга бир мындай көңүл буруп коелу деп ушул Кекилик Учар, аксакалдар айтып калышты, Кекилик Учар деген ушу жер бар деп. Ушу аксакалдардын сөзү менен келип, ушу Кекилик Учар деген жерге, ушул жерге жакшынакай кылып ушундай коюп койдук белгини. Мага окшоп чоң аталары, мындан дагы бир тууган уруктары өтүп кеткендер бардыр. Келсе ушул жерден Куран окуп турушсун. Жергиликтүү эл журт ушул жерден Куран окуп турушсун. Сөөктөрү чачылып, тебеленип кетпесин деп ушул жерди тосуп, монтип бир аракет кылып койдук. Ушу жергиликтүү бийлик органдары менен чогуу, мына райондук, облустук бийликтин органдары менен, биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери өтө көп кызмат кылышып ушуну бүтүрүп коюшту. Мындан ары ушул жер эскерүү жери болуп калсын. Биз дагы ар дайым келип Куран окуп турганга буйруп насип этсин. Рахмат баарыңыздан келгениңиздерге. Рахмат. Азыр мен эмнени айтып кетет элем. 91-жылдагы ушу коопсуздук кызматынын демилгеси менен ошолордун колу менен азыркы ыйык жер Ата-Бейитте табылган. Бүгүн дагы 33 жылдан кийин ушу коопсуздук кызматтын колдоосу менен урматтуу Камчыбек Кыдыршаевичтин ушурекиге көңүл буруп жардам бергени менен Богуреки жер дагы ыйык жер болуп, мына бүгүн ушул жерде отурабыз, урматтуу туугандар. Бул эмнени айтат? Бүгүн мен айтып кетет элем. Эгемендик Кыргызстандын коопсуздук кызматкерлери өзүнүн патриотторлугун көрсөтүп атат. Кызматкерлер, кооптук кызматтын кызматкерлери Кыргызстандын кайгылуу тарыхтардын барактарын унутулбасын деп моундай көңүл бурулуп атат. Мен ошон үчүн ушурекини белгилеп кетет элем. Урматтуу туугандар, Кыргызда бир жакшы сөз бар. Атамдын, мекенимдин топурагы буйурсун деп. Уруксаат берсеңер, мен ыйык Ата-Бейит комплексинде, силер билгендей, ошол жерде Кыргыз мамлекетти түптөгөн биздин инсандардын сөөктөрү жатат. Ыйык жер. Ошол ыйык жерден ушу бүгүнкү ачылып аткан Кекилик Учар бейитке дагы бир уч топурак алып келдим. Ушурекини ушул жерге калтырып койгонго уруксаат бергиле. Рахмат. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ülkemizin bütünlüğü, çegarabızın bekemligi, mamleketimizin egemenligi tüvölüktü olsun. Mına uşunday el üçün, jer üçün kanım bergen
ата-бабаларыбыздын канына сугарылгандай, ошондой эле ар бир эл жерде бирөөгө соккон жаранды мекен үчүн кашык каны калганча күрөшүүгө даяр болууга үндөгөн кызыл туубуз кыяматка чейин желбирей берсин. Ва саллаллаху таала ала хайры халкихи саyyidina ва хабибина Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин бирахматика я архамар. Жергиликтүүлөрдүн айтымында Кекилик Учар тилкесинде эски мүрзө жайгашып, бул жерге 1900-1930 жылдары азыркы Ош жана Жалал Абад облустарынын аймагында жашап, каза болгон орус, чечен, татар жана кыргыз улутундагы жарандардын сөөктөрү коюлуп, мүрзө катары колдонулуп келген. Ал эми 1930-1955 жылдары бул жерде жайгашкан түрмөдө каза болгон адамдардын, репрессия курмандыктарынын сөөктөрү ушул мүрзөгө ташылып келип, массалык түрдө көмүлгөн. Айбек Исабеков, Шерзат Эгембердиев, Регион.